Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бул жылкы Кыргызстандагы туризм сезонунун башталышына аз гана убакыт калды. Негизи Кыргызстан бул туризм сезонуна канчалык даяр, кандай көйгөйлөр бар? Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто туризм боюнча эксперт, туризм департаментинин мурдагы жетекчиси Максат Дамир уулу жана туризм тармагындагы ишкер Бекболот Жаканов болмокчу. Саламатсыздарбы? Алгач эле суроо ушул Максат мырза, бул сизге болуш керек. Негизи Кыргызстан ушул туризм тармагында көп жылдардан бери сиз иштеп келесиз. Туризм тармагындагы потенциалын толугу менен ишке ашырып келатабы? Ишке ашырбаса, азыркы убактагы абалы кандай негизи эле туризмде? Негизи жакшы суроо бердиңер. Кыргызстандын туризмдеги потенциалы абдан зор. Муну көптөн бери айтып келебиз. Ар кайсы мамлекеттик стратегиялык документтерде дагы, мыйзамдарда дагы айтылып келет бул жөнүндө. Бирок тилекке каршы ошол баардык болгон туризмдеги Кыргызстандын потенциалын колдоно албай атабыз. Эми ага көптөгөн факторлор бар. Эгер статистика менен айта кете турган болсок, бизде 2019 ушу ковид башталарда туризмдин көлөмү баягы ички дүң продукцияга жараша 5% болчу. Анан ковид болуп бүткүл дүйнө жүзү жабылып, негизи эле туризм тармагы өтө бир начар акыбалга келип калганда, бизде да Кыргызстанда абдан түшүп кетип, анан 2022 жылдан бери акырындан көтөрүлүп келатат. Бирок 2022 жылдын статистикасы айтканда, ошо ички дүң продукция 3,6% болду. Бирок накталай акча менен эсептегенде 2019 жылдын карата, мисалы үчүн 2022 жылы ички дүң продукциянын проценттик көлөмү аз болсо дагы накталай акчанын көлөмү көбүрөөк десек болот. Анткени туристтик тейлөөлөрдүн экспорту 900 миллион доллардан, АКШ доллардан дагы ашык болду. Анткени 2019 жылы ал 650 миллион доллардын тегерегинде болчу да. Анан акырын-акырындан баратабыз десек болот. Бир четинен баягы мамлекеттик саясаттагы ошол туризмге карата акыркы бир 3-4 жылдардын ичинде абдан бир чоң мындай жетиштүү десек болот, мындай көз караш болуп, анын ичинен дагы инвестициялар жасалып баштады десек болот. Андан дагы жеке ишкерлердин саны да көбөйүп атат да. Улуттук статистикага эле кайрыла турган болсок, 5 жыл мурун мисалы үчүн 8 миңге жакын ишкерчилик туризмде алектенсе, азыркы учурда 15 миңден ашып кетти десек болот да. Бул дагы бир чоң ошол Кыргызстандын ичиндеги туризм потенциалын көтөрүүдөгү чоң бир салымдар да. Бекболот, сиз дагы ушул туризм тармагында ишкерлик менен алектенип келесиз. Негизи Кыргызстанда азыркы келген туристтердин мындай бир этникалык составы, кайсыл өлкөлөрдөн келишет, азыркы кызыгуу кайсыл тармакта көбүрөөк, кайсыл тармактарга кызыгат да келген туристтер? Кайсы өлкөлөрдөн келишет? Негизги азыр акыркы убакытта деген араб өлкөлөрүнөн көп келе башташты. Жана Европа өлкөлөрүнөн, анан Орусия. Анан акыркы 1 жыл, 2 жылдан баштап уже Өзбекстандан дагы аябай көп келе башташты да. Ушул өлкөлөр эң көп келген ушул өлкөлөрдөн. Алар кайсыл эс алуунун кайсы түрлөрүнө көбүрөөк көңүл бурушат? Мисалы биз көнүп калганбыз, көлгө келип сууга түшкөн эле мындай ушул туризм дегенде ушуну эле элестетипчи. Көбүнчө биздин тоо аймактарына көп келишет. Например, ошол эле эмени айтсак, араб өлкөлөрүндөгү туристтерди айтсак, алар ошо тоого көп кызыгышат. Жанагы суу, аккан сууларга, ошолорго көп кызыгышат. Анан көбүнчө да ойлойм, ошол биздин тоо жакка көп келишет да. Суу эме көлгө дагы келишет, бирок көбүнчөсү деген ошо тоо тармагына көп келишет го дейм. Чоң рахмат. Максат мырза, эгер биз мындай ушул буга чейин айтылгандай эле, бизде көл сезону деп ушул 3 айды биз туристтер келе турган сезон деп алганбызда, эмне үчүн Кыргызстанда жанагы 12 ай боюнча жылына толугу менен келе турган туристтик сервис дагы өнүкпөй жатат десек болот, же өнүгүп атабы, азыркы абалы кандай ашуун? Эми бул баягы мыйзам ченемдүүлүк дагы көрүнүшү экен. Баштаганда эле 12 ай бүтүн Кыргызстанды баардык дүйнө жүзүнө айтып, ошол 12 ай бою туристтер келе тургандай шартты түзгөнгө мүмкүнчүлүк дагы боло албайт да. Бул физикалык жактан дагы мүмкүн эмес.
бирок акырын мындай салыштырмалуу жол менен карасак, бир 10 жыл мурун кандай болсо, бүгүнкү күнү жакшы эле көрүнүштөр бар. Анткени мурун жалаң гана ошол көлгө түшүү боюнча же болбосо пляждык туризм деп коебуз, ошого каратай Россиядан, Казакстан, Өзбекстандан келип турган болсо, азыркы учурда ошол эле мамлекеттин жарандары башка дагы тараптарга көңүл буруп келип баштады. Мисалы үчүн тоо туризм деп атат, ошол эле жайлоого, кымыз ичүүгө же болбосо дагы башка тармактарына ошол туризмге келип баштады. Анан бул азыркы учурда мындай айтсак болот да, эгер бурун сезон бир 3 ай эле боло турган болсо, азыр бир 5-6 ай болуп калды. Анан кышкы туризм дагы жакшы өнүгө баштады. Эми баягы эл аралыктагы долбоорлордун жардамы менен Швейцариянын биякта өкүлдөрү бар. Алар ошол 2019-жылы бир жакшы долбоор баштап, ушул кышкы туризмди өнүктүрүү боюнча алар көптөгөн жана тоо лыжа базаларын инфратүзүмдөрүн оңдоо боюнча аларга сервисти кантип көрсөтүш керек, кандай дагы кошумча баягы кызматтарды көрсөтүү боюнча көптөгөн тренинг семинарларды өтүп, андан сырткары дагы башка мамлекетке алып барып, алар менен инвестиция жолдоруна кол коюу боюнча иштер аткарылып, бүгүнкү күндө мындай кышкы туризм дагы бир кандайдыр бир жаңы деңгээлге чыгып баштады десек болот. Анан былтыр билесиңер, президент өзү дагы ачып, ошол Каркыра жагында дагы жаңы тоо лыжа базалары салынат деп, Ак Суу районунда, Жети Өгүз районунда, мисалы үчүн Нарын областарында дагы кээ бир жерлерде ошол кар көп жааган аймактарда негизи мамлекеттин мындай бир жакшы жасап аткан азыркы стратегиялык бир иштери жүрүп жатат десек болот. Бул дагы бир 5-6, бир 10 жылдын тегерегинде кышкы туризмге кызыккан көптөгөн алыскы мамлекеттерден келген туристтердин агымын жогорулатат. Азыр кичине бул тармактагы көйгөйлөргө да көңүл буруп кетсек, мисалы сиз ушул тармакта иштеп жүрөсүз. Бул тармакта иштегенде кандай көйгөйлөргө көбүрөөк дуушар болот да? Сиз ишкер катары туристтер кандай көйгөйлөргө дуушар болушат? Негизи бир жакшы условия түзүп берсе жакшы болмок бул мамлекет тарабынан. Ошол эле биринчисинен жол маселеси. Көп жерлерде жолубуз аябай начар. Көлдүн дагы азыркы берки бетин оңдоп атышат, уже көп жылдан бери оңдоп атышат. Ал дагы бир таасир тийип атат да бул эмелер туризмгечи. Негизи ошо коммуникация, электроэнергия эмеси маселеси дагы көп жерлерде электроэнергиясы жок, недоступный. Болсо дагы мына кышкы эмени туризмди өнүктүрүп атабыз, бирок деген кышында деген верное отключение деген бар. Ал дагы аябай өтө тез таасир тийет да. Ошол анан биринчи ушул эмелер маселе жол, анан кийин ушу электроэнергия жагы, анан көп жерлерде деген интернет жок, связь жок, сотовый связь дагы жок да. Анан ушу азыр айтып кеткендей горнолыжный эмелер салынып атпайбы, салабыз деп баштап атышат. Горнолыжный базаларды салгандан кийин аякта гостиницалар да салыныш керек. Биз ушу малый средний бизнеске мындай жакшы көңүл бурушубуз керек. Аларга бир кандай жардам берип, азыраак процент менен кредит берип же ссудаларды берип, ушу малый средний бизнести жакшылап ушу көңүл буруп, аларга условия түзүп берсек, ошол эле ишкерлер ошол условияны, жакшы условияны түзүп бергенге даяр да, салып беришет, ал условияны түзүп беришет. Масан мырза, сизге дагы эле ушундай эле суроо да, азыркы учурда кайсы көйгөйлөр туризмдин өнүгүүсүнө тоскоолдук болуп атат? Негизи толугу менен кошулам. Бүгүнкү күндө абдан чоң маселелер бар. Баягы жогоруда атап кеткен жетишкендиктердин менен эле биргеликте дагы көптөгөн иштер бар да. Бул ошол эле инфратүзүмдөр, жол маселеси, жолдо кетип аткандагы сервистер, дааратканага маселелер дагы эле ачык бойдон турат. Албетте акыркы 4-5 жылдарда абдан жакшы иштер жүрүп, жанагы туризмди өнүктүрүү боюнча фонд дагы түзүлүп, аларга мамлекет тарабынан дагы 1 миллиард сом бөлүнүп, ошол акчаларга дагы бир сыйра кээ бир жерлерде салынды, бирок ал дагы жетишсиз. Андан сырткары ишкерликти абдан колдоого албаса, азыркы учурда баягы кызыктар тараптар көп болуп атат, Кыргызстанга келебиз деген. Бирок ошолор эле келип баштаган болсо, агымы көбөйүп, ошолорду канчалык деңгээлде жакшы кызмат көрсөтөбүз деген маселе да. Эгер көрсөтө албай турган болсок, алар негативдүү жагынан
биз өзүбүздү көрсөтүп алышыбыз мүмкүн дагы кийин келбей калат да. Ал чоң маселе. Ошондуктан ишкерликти жардам берүүдө жана айтып кетти акча каражат маселелери да. Бул субсидиялоо же болбосо ошол азыркы коммерциялык банктардан берилип аткан акча каражаттардын пайызы канчалык төмөндөтүлүп алат, төмөндөтүү үчүн кандай мыйзамдар керек, кандай мамлекеттен мындай жардам, балким субсидиялар болушу мүмкүн деген сыяктуу да. Эл аралык фонддордун акча каражаттарын Кыргызстанга тартышыбыз керек туризмди өнүктүрүү боюнча. Жөн эле туризмди эмес, ошол туруктуу туризмди өнүктүрүү боюнча да. Ал жерде социалдык, экономикалык маселелер бар, экология маселеси бар. Андан сырткары ошол инклюзивдүү экономика деп коебуз. Ошол ар бир жаран өзүнүн жасап жаткан ишине же болбосо кыймыл аракетине карабастан баарына бирдей шарттар түзүп берүү боюнча да. Бул өтө чоң маселелер. Анан ошол туруктуу туризм деп атабыз. Ошол эле учурда биз көйгөйдү да дагы бир башка көйгөйүн айтып коеюн. Ушул жашыл экономиканын алкагында биз ушул тармакты жөн эле өнүктүрө беребиз деп эле карай бербей, экологиясын дагы, айлана чөйрөнү дагы жакшылап карап койбосок, бул өтө чоң кооптуу маселе. Анткени азыркы эле учурда биз уже мындай бир критическая точка деп коет, ошого келип калгандай сезилип атабыз. Анткени айлана чөйрөнү жоготуп алсак, бул туризмге өтө чоң таасирин тийгизиши мүмкүн. Мисал эле айтып кетейин, былтыр Баткен областында Айгүл деген биздин краснокнижный өсүмдүгүбүз бар. Ошол жерде Айгүл тоо деген жер бар. Ал жерге абдан көп туристтер, жергиликтүү туристтер жана эл аралык башка мамлекеттен келген туристтер дагы барып жүрчү. Ошонун тегерегинде иштеген ишкерликтер күнүнө акчасын алып, ошолордон жаткызган жерин берип, тамак ашын берип, акча таап келишкен да. Бирок ошол Айгүлтү жоголуп кетет деп мораторий коюлду да, былтырдан баштап. Эми мораторий коюлган үчүн баягы ошол ишкерлер дагы өзүнүн жумушун жоготуп жатат да. Эмне үчүн андай болду? Анткени башынан ошол жерди жакшы мындай башкара албай калгандыктан жоготуу коркунучу болуп мораторий коюлуп калды да. Соң көлдө да ошондой маселе болуп калышы мүмкүн. Ысык көлдө дагы ошондой маселе болот деп мына былтыр президенттин дагы указы чыкпады беле 2023-жылы. То есть 2022-жылы чыккан, 23-жылдын 1-январына чейин эгер ошол Ысык көлдүн акваториясында биосфералык территорияда ишкерлик кылган бардык туристтик объектилер өзлөрүнө ошол сарткынды сууну тазалай турчу жана установкаларды койбой турган болсо, анда жабылат деген. Ошондой болуп 2023-жылы бир топ 80ден ашык ишкерлик жабылды, мисалы үчүн. Азыркы учурда кандай экенин билбейм, бирок көбүнөөсү акча каражаттарды алып банктарга кайрылып атып, ошол оборудованияларды койгонго жетишти деп эсептейм. Бирок баары бир деле маселе дагы эле турат ошол боюнча. Ошон үчүн ишкерликти колдоодо дагы ошол туруктуу туризмдин принциптерине таянып биз иш кылсак өтө жакшы болчудай. Бекболот, сиз мисалы ушул ишкерлер азыр экология маселеси аябай курч болууда. Буга мисалы чет өлкөдөн келгендер туристтер өздөрү деле ушул экологиялык таза бир эч кандай жаратылышка терс таасирин тийгизбеген жерлерде калганга аракет кылышууда да. Анан ошого жараша Кыргызстанда ишкердик азыр кандай өзгөрүп атат? Мисалы сиздер кандай кыласыздар экологияга таасири тийгизбей, мындай терс таасирин кесепет тийгизбеш үчүн? Жогоруда айтып кеткендей, очистное сооружение деп коет. Көбүнчө мурда деген жөн эле септик менен иш алып барса, азыр уже бүт баарын ушу очистное сооружение менен өтүп атышат. Жана биз өзүбүз туристический сезон башталганда биз ушу паспорт деген бар, допуск ушу эмени баштаганга уруксат алуу, ошондой аякта өзүнүн положениялары бар. Ошол положенияларын аткаргандан кийин бизге ушу эмени берип баштады да, разрешение берип баштады. Ошондой. Анан сизге суроодо, мисалы сиздерге келген туристтер көбүнчө Кыргызстандын таанылуусу жөнүндө деле сөз кыла турган болсок,
кайсыл булактардан Кыргызстан жөнүндө мындай билим алышып, үйрөнүшүп дегендейчи, кайсыл тармактардан көбүнчө маалымат алышып анан келишет? Же буга интернет таасир береби, же тааныштардын сөздөрү таасир береби? Ушул да кызыктуу да, себеби дегенде мисалы дүйнөдө, жалпы эле дүйнөдө Кыргызстан жөнүндө маалымат аз да, биз эмне дегенибиз менен. Бирок ошолор кантип табышат Кыргызстанды? Азыр блогерлер да көбөйүп баштады. Азыр эми акыркы убакта ушу блогерлер да көп салым кошуп атышат. Фотографтар жанакы видео снимать этип, например, мен билем, то что кээ бир фотографтардын эмелери, материалдары чоң жанакы National Geographic деген ошондой эмелерге, журналдарга түштү. Ошолор аркылуу дагы билинип атабыз. Анан жанакы сарафан радио менен дагы көп билишет. Жана ошо интернет аркылуу. Кыргызстандын таанылуусунда кайсыл тармактар көбүрөөк мындай таасир этет экен да? Сиз мисалы бул жак тармакта иштеп жүрдүңүз. Кошулам. Негизинен бул жерде бир канча булактар бар. Ошол маалыматты кантип Кыргызстан жөнүндө алышат. Азыркы учурда баягы интернет коомунда жашап атпайбызбы? Интернеттен көп ошол социалдык тармактардан, ошол Instagram, TikTok, Facebook деген сыяктуу ошол эле блогерлер өзлөрүнүн бул жерде Кыргызстанга келип видеосун же болбосо сүрөттөрүн тартып, андан сырткары текстовый баягы өзлөрүнүн көз караштарын Кыргызстан боюнча жазып, анан кызыктар кылып атат. Андан сырткары көп жылдан бери эле азыр деле ал кете элек ушул дүйнөлүк жарманкелер бар да, ошол туристтик жарманкелерге биздин Кыргызстандан чыккан тур операторлор, тур компаниялары барып ошол жерде өзлөрүнүн потенциалын көрсөтүп, кантип Кыргызстанга келесиңер, кандай кызматтарды аласыңар деген маселелерди козгоп келет. Мисалы үчүн жана жогоруда айтып кетпедиби, араб өлкөлөрүнөн абдан көп келе баштады ушул акыркы 5 жылдарда депчи. Буга өзүнүн да бир себеби бар. Анткени 2019-жыл ошол мен иштеп жүргөндө биз аракет кылып мындай маркетинг стратегияны жазып чыкканбыз да. Ушул келерки Кыргызстанга бир 5-10 жылда кайсы жерден кандай туристтер келиш керек. Биз анткени алардын санын эмес, анын мындай сапатына кызыктар болуп, кайсы региондон, кайсы мамлекеттен келиш керек деген маселени койгондо, ошол араб өлкөлөрү дагы абдан чоң эмеге чыккан да. Анан ошол жерде ATF деген жарманке бар, Arabian Travel Market деп коет. АТМ, то есть анан ошол жерге биринчиден болуп ошондо 2019-жылы бир чоң стенд коюп алып, ошол жерге Кыргызстан бар, келгиле деп, андан сырткары жана Air Arabia деген жаңы авиакаттамдарды ачып, ушундай бир иш аракеттер болгон. Ошонун негизинде дагы азыр көптөн келип атышат. Бирок бир маселени айтып койгум келет, ушул жерде араб өлкөлөрүндө өзүнүн жарандары өтө аз да. Мисалы үчүн араб баягы тектүү этникалык деп коелу жарандары көбүн эсе ошол Индиядан, Пакистандан, Бангладеш же болбосо башка дагы Африка мамлекеттеринен келип ошол араб мамлекеттеринде иштеп аткандар да бар да, бирок алар резидент карталарын алышкан. Анан бизде Кыргызстанда 70-тен ашык чет элдик мамлекеттерге визасы жок режимди 2014-жылдан бери киргизгенбиз да. Ал жерде араб мамлекеттери да бар. Бирок санынан алып караганда ошол араб мамлекеттери кызыгып атат бизге келгенге, бирок алардын өзүнүн тек жарандары аз да. Анан ошол визасыз келгендер аз болуп калат да. Биз эмне кылышыбыз керек? Бир аз убакыт мурун ошол резиденттерге дагы безвизовый режим деп киргизип, бирок аларды алып салдык элек. Кайра ошого кайтышыбыз керекпи дейм да, анткени ал жерде кызыктар абдан көп. Индиядан, Пакистандан болгон күнү дагы алар резидент карта менен жашап келет. Андан сырткары алар сапаттуу десек болот да, бай акчалуу, бай, анан ушундай Кыргызстан окшогон өлкөлөргө келгиси келген адамдар да. Ошон үчүн аларга бир шарттар түзүп берсек. Анткени авиакаттамдар эми Кудайга шүгүр жакшы эле болуп калды. Дубайдан учат, Абу-Дабиден бүгүнкү күндө Wizz Air учуп атат, Шаржадан учуп атат, Кувейттен учуп атат деген сыяктуучу. Ошон үчүн ошолорду толтуруш үчүн дагы андан сырткары жаңы бир деңгээлге чыгыш үчүн дагы ушундай бир аракеттер көбүрөөк туура. Сизге суроодо негизи мисалы азыр баа жөнүндө да сөз болуп кетти. Кыргызстандагы
туризм тармагындагы бааларды айтканда бизде жергиликтүү элден көбүнчө айтылып калат, ушунун акчасын кетиргенче биз Турцияга барып ошончо эле акчага эс алып келсе болот депчи. Азыркы күндөгү эс алуунун баасы эмне делдерден түзүлөт? Мисалы, ишкерлер кандай чыгым кылат ошол эс алууну уюштуруш үчүн? Баалар деген ушу биз Кыргызстандагы баалар өзү негизи эле экономикадан бул эметет, зависит да. Бул көз каранды инфляция болуп ошон үчүн дагы жылдан жылга чоңоюп атат баалар деген. Биз ойлойбуз, бул Кыргызстанда деген мындай эле жөн эле асмандан алган баа эмес. Бул дагы бир ушул экономикага таянган, ошо рынокко таянган баалар пайда болот. Бул эме күн, например, бензин да, ГСМден, продуктылардан, ошолордон бул баа ушуга операция этип анан кийин ушул баалар пайда болот да. Сизге дагы эле бир суроо, Кыргызстандын ичиндеги болуп аткан кайсы бир окуялар мисалы келе турчу туристтерге кандай таасир берет? Мисалы Кыргызстанда бир чыр-чатак болду, башкаламандык болду, ушулар кандай таасир берет? Тез таасир берет. Вот жакында эле болгон жанагы Индиядан келген, Пакистан өлкөсүнөн келген азыркы эле биз билебиз, жакында болбодубу башкаламандык, ошол дагы бир кандай бир тез таасир берди. Кээ бир эмелер уже брондорду деген отказырлагандар бар. Албетте ал деген аябай мындай тез таасир берет да, ал андай эмелер. Биз только өзүбүздү жакшы жагыбыздан көрсөткөнгө аракет кылышыбыз керек. Туристтердин келишине дагы кандай таасир, өлкөнүн ичиндеги болгон окуялардан сырткары дагы кандай факторлор таасир тийгизет? Эми факторлор көп. Ошол эле Кыргызстанда болуп аткан стабилдүүлүк биринчиден, экинчиден ошо биз баарына айтып келебиз, меймандос элбиз деп. Ошол меймандостугубузду тастыктап, белгилеп, келип аткан коноктор болобу, студенттер болобу, ишкерлер болобу, аларга жакшы маанай түзүп, ошондой бир жылмаюу менен бир кызмат көрсөтүп, кызмат көрсөтө албасак дагы жөн эле жылмайып коюп турсак, биз ошон менен утуша алабыз да. Анан жана жогоруда айтылган иш аракеттер болуп кетти тилекке каршы, ал дагы өтө начар терс таасирин тийгизип, бир гана ошол эле мамлекеттердин эмес, башка мамлекеттердин дагы бүгүнкү күндө келебиз деп аткан туристтик группалар дагы өзлөрүнүн келерин артка кайтып келбей калган учурлар болуп атат тилекке каршы. Анан бул жерде жана баа боюнча дагы маселе, эми чет элдик туристтерге ала турган болсок, Кыргызстандагы баа жакшы эле. Мындай башка мамлекеттер менен салыштырмалуу ала турган болсок, бизге мисалы үчүн кимди салыштыра алабыз? Кавказ мамлекеттери, Грузия, Азербайжан, же болбосо Монголия деген сыяктуу. Эми биз Таиланд, Вьетнам, же болбосо Египеттер менен атаандаша албайбыз. Алардын негизи эле продуктулары башка, негизи эле тармактары башка да, туризм болгон менен. Анан баа боюнча биздики ушул ички туризмге кичине өтө жогору болуп калып атат да кээ бир учурда. Эми ал дагы экономикалык теория, канчалык ушул жерде инфляция, акчанын баягы айланып аткан көлөмү деген сыяктуу маселелер. Анан сезондук маселе. Бизде Анталиядагыдай мисалы үчүн 10 ай бою же болбосо 8 ай бою башка мамлекеттердегидей кызмат көрсөтө албайбыз. Ошондуктан бааны дагы түшүргөнгө дагы өтө кыйын да. Бизде Мысык көлдө мисалы үчүн 2 ай же болбосо ошол 2 айдын ичинде толук 40 күн эле сезон болот да. Анан 40 күндө ишкерлер акчасын баягы 12 ай бою акчасын салып анан чыгарыш керек да. Же болбосо алар чыгара албай калса, анда толугу менен туризм тармагы дагы жок болуп кетиши мүмкүн да. Ушундай бир маселелер бар. Эми факторлор дагы көп. Эмнеге келет, эмнеге келбейт деген. Анан биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Акыркы суроолор негизи ошол туризм тармагындагы ишкерлердеги көйгөйлөр, жалпы эле туристтердин келүүсүн көбөйтүш үчүн, бул тармакты комплекстүү түрдө жакшыртуу үчүн кандай жардамдар берилиш керек, кандай кадамдар көрүлүш керек деп ойлойсуз? Жогоруда айтпадыкпы, ушу мамлекет тарабынан бизге ушу инфраструктураны түзүп берсе, жол маселесин чечип берсе, жана электр энергия маселесин өчүрбөй, электричествону өчүрбөй, ошол маселесин түзүп, анан жана жеке ишкерлерге, малый средний бизнестерге бир кандай бир поддержка кылып, бир кредиттерди, ссудаларды, эмелерди берсе, ошондо
бир жакшы өнүгүү болот деп ойлойм туризм тармагында. Негизи бул туризм деген аябай бир жакшы тармак, экономиканы жакшы өстүрүүчү тармак да. Бир келген турист деген бир эле бир гостиницага жатып кетпейт, ал ушу аэропорттон конгондон баштап уже өзүнүн салымын кошо баштайт да, таксиге төлөйт, тамак ичет, тияка барат, бияка барат, ошонун баары бир бул өзүнчө биз өзүбүздүн услугабызды биз экспорт кылып атабыз да. Ошол деген бул экспорт болсо деген бул деген экономикага аябай жакшы таасир тийгизет. Ошо эң башкы мен ойлойм, ошо биз деген жеке ишкерлерди жанагы малый средний бизнести поддержка кылсак эле, биз деген ошо ишкерлер деген өзүлөрү деген условияны түзүп, өзүлөрү деген ошону бир өнүктүрүп кетет деп ойлойм да. Сизге дагы ушундай эле суроо, негизи кандай комплекстүү чаралар көрүлүш керек? Эми өзүңүз эле суроодо айтып атасыз, кандай комплекстүү депчи. Комплекстүү, системдүү түрдө чаралар болуш керек да. Бир эле мындай точечный муну жасап койсом баары тең болуп кетет эмес. Ошол баардык жалпы тырмак бир четинен ошол туризмде иштеп аткан баягы кызыктар тараптар деп коелу. Ошол ишкерлер, андан сырткары жана гидтер, же болбосо ошол эле тармакта иштеп аткан негизи ишмердүүлүк жүргүзүп аткан официанттан баштап баардыгы тең ошол кызматты кантип туура көрсөтүшүбүз керек дегенди үйрөнүшүбүз керек бир четинен. Экинчи четинен албетте ошол ишкерлик жакшы жүрүп кетишкө мамлекеттен баягындай ишкерликти колдоо программалары түзүлүп, алардын ичинде ошол электр энергияны кантип туура колдонобуз, аларга кандай чараларды көрөбүз деген сыяктуу, жолдорду кантип салып беребиз, акча каражатын кантип таап беребиз деген сыяктуу көптөгөн комплекстүү иштер жүрүш керек. Эми бул бир 2-3 айдын ичинде же болбосо бир 4-5 жылдын ичинде эле бүтүп кала турчу иштер эмес. Бул кандайдыр бир этап менен барып бир өнүгүү жолуна чыга алышыбыз мүмкүн. Бирок ошол эле учурда мына өнүктүк деген точкага жеткенде дагы бир маселелер чыгып, дагы эле өнүгүү жолуна кете беребиз го. Дайымкы боло турчу процесс деп койсок. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Келкел платформасында Кыргызстанда жакынкы убактарда баштала турган туристтик сезон, анын көйгөйлөрү, аны чечүү үчүн кандай кадамдар көрүлүшү керек, ушул жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто туризм департаментинин мурдагы жетекчиси, туризм боюнча эксперт Максат Дамир уулу жана туризм тармагындагы ишкер Бекбол Жаканов болду. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Алып барган мен Перизат Сайпурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.